Саламатсыңар балдар. Мекен таану сабагы. Бул сабакта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары менен таанышабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары боюнча маалымат аласыңар. Мекенге болгон ой жүгүртүүңөр көз карашыңар өрчүп өнүгөт. Мекенди даңазалоого, аны көзүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Мекен. Бул сөздүн көптөгөн маанилери бар. Мекен силер төрөлгөн, өсүп өнгөн жана жашаган аймак. Бул силер окуган мектеп, силердин балалыгыңар өткөн айыл жана шаар. Ар бир жаран өз мекенин ыйык тутуп коргоого милдеттүү жана өлкөнүн конституциясында жазылган мыйзамдарына баш ийип, мекенинин өнүгүшү, гүлдөп өсүшү үчүн өз салымын кошуусу парз. 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Конституция — бул негизги мыйзам, өлкөнүн бардык жарандары ошол боюнча жашайт. Конституцияга өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүгү макул болгондо гана өзгөртүү киргизилет. Биздин мекен — Кыргызстан. Республика Орто Азияда жайгашкан. Кыргызстан тоолуу өлкө. Бүткүл өлкө аркылуу Теңир тоо кыркалары созулуп жатат. Капчыгайлардын тамандарында бууракандаган төзөн суулар агат. Кыргызстанда 7 облус бар. Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош, Талас, Чүй. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздык жөнүндө декларацияны кабыл алган жана эгемен мамлекет аталып, аны дүйнөнүн бардык мамлекеттери тааныган. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Бардык эгемен мамлекеттерде эле республиканын өзүнүн туусу, герби, гимни бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу болуп эсептелет. Жаркыраган алтын күн жашоонун түбөлүктүүлүгүнүн символу. Тынчтыкты жана байлыкты, жаркын келечекке умтулууну чагылдырат. Бир алкакка бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Түндүк үй кодунун символу, үйдүн бекемдигин, элдин кылымдар бою сакталган салт-санааларын сүрөттөйт. Өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштурат. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эркиндигин, жакшылыкка умтулуусун символдоштурат. Мелмилдеген ысык көл жаратылыш кооздугунун символу, жашоонун булагы, күн нуру тийип турган тоо чокулары Кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты элестетет. Пакта менен буудай молчулукту символдоштурат. Төмөндөгү жазылгандарды эстеп калгыла. Кыргызстан — бул демократиялык эгемен мамлекет. Демократия — саясий түзүлүш, элдин бийлиги. Эгемендик — бул өлкөнүн ички иштеринде жана тышкы саясатындагы толук көз карандысыздык. Үйгө тапшырма өз үй бүлөңөрдүн гербин ойлоп таап, сүрөтүн чегиле. Ага силердин үй бүлө үчүн эмне баалуулук экенин көрсөткүлө.